Саламатсыздарбы, Ала 24 каналынын түз эфиринде өзөктүү маселе программасы мен Нуржан Ташполотов алып барам. Бүгүнкү биздин тема Бишкек шаарынын тазалыгы. Шаар көчөлөрүнү таштандыдан арылбай жаткандыгына ким күнөлүү? Жалгыз гана тазалык ишканасынын кызматкерлериби же кайдыгер жарандарбы? Бул тууралуу сүйлөшүү максатында бүгүн биз студияга тазалык муниципалдык ишканасынын улуу кадиси Азамат Эркинбаевди чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Азамат, айтсаңыз, шаардын ар кайсы жериндеги таштанды маселеси эмнеден улам келип чыгат? Мындан неден келип чыгат? Бул көбүнчө жанагы менчик үйлөр жайгашкандан чыгат да. Булар бир жумада 22 сом 50 тиенди бир жумага бир киши төлөйт. Ошонун немесе эсебинен график менен машина барат. Ошону күтпөстөн ар кайсы булуң буруштарга, көчөлөргө таштоо болуп атат да. Анан бир киши таштап кеткенден кийин улантып көбөйтөт. Тазалык ишкерлери муну кайдыгер карабастан барып алышат. Алышса, булар бул милдет катары турбайбы деп эле анан ушу күнүмкү эле жерге күнүмкү чыга берет. Таштанды таштоочу жайга эмес, башка жерге. Таштоочу жайга эмес, именно көчөгө, арыкка, булуң буруштарга ушундай бир адат болуп калды да бизде таштамай. Эми буга карата бир айып пул каралганбы? Мисалы, кайсы бир жаран ошондой бир кайдыгер жаранды көрүп калса, кимге кайрылуусу керек? Айып пул төлөйбү? Айып пул төлөнөт. Бишкекте санитардык экология инспекция бар, ошонун балдары бар, 4 районго бөлүнгөн. Ошо балдар менен биз тыгыздыкта иштешебиз. Мындан эми жөнөкөй жаранды айып пул алып келиш аябай кыйын турат да маселеден. Анткени экологиянын балдары деле келип, мисалы, аны алып бара албайт. Бундай маселеде биз жума сайын, ай сайын бирден чыгып турабыз. Комиссия кылып ар кайсы көчөлөргө. Бирок бул комиссиянын составына акиматтын кишилери, МТУ, квартальный тазалык, анан участковойду кошобуз. Именно участковой бизге кармап, документин талап кылып, далилдеп берет да. Ошол убактарда жаранды айып пулга тартса болот. Канча каралып жатат? Жаранды айып пулу 1000ден 3000 сомго чейин каралган. Аны администрацияга бөлүнүп берет, протокол жазылып, ошо администрацияны чечет, көлөмүн чечип беришет. Тазалык ишканасы бир күндө канча тонна таштанды чыгат? Тазалык боюнча таштанды, бизде бир эле тазалык свалочный полигон бар. Күнүнө 500 тоннадан 600 тоннага чейин мусор чыгат. Бир күндө. Шаар боюнча, бир күндө тазалык боюнча. Анан бияктан айта кетчү нерсе бар, тазалык бул аябай бир чоң машина да. Бул токтотууга болбойт. Токтоп калса, бир күндө эле 500 тоннаны биз кое берисек, муну уже айлап уже кечиге баштайбыз графиктенчи. Ошого карабастан биз өзүбүздүн дагы таштандыларыбызды алабыз, точкаларды алабыз. Анан ошого карата могу стихийный свалка деп атабыз, ошо чаржай таштоо, ушулар менен дагы убактыбыз кармалып, ушу кечеңдеп калып атабыз да ушулар менен дагы. Эми шаар тургундарынын ичинен бардыгы эле кайдыгер болбосо керек, үлгү болчу көчөлөр барбы? Үлгү көчөлөр да болчу көчөлөр бар. Баары эле карабайсыз. Эми бияктан бир мактана кетчү көчөбүз бар. Ошону көп жерден айтып, мисал кылабыз да. Баха көчөсү бар. Ахунбаевадан магистралга чейин кесилиштүү жер. Мен ойлойм, бул жарандар аябай өзүнүн көчөсүн таза кармашат, тартиптүү кармашат. Машинесин бир жумада күтүшөт, келет, татына калчып беришет, салышат, жүктөп кетиришет. Анан булардын бир эмеси бар экен, ушу бирине бири айтып, жакшы карап турушат көчөнү. Бирөө ыргытса, барып, түшүндүрүү ишин жүргүзүп, анан үйүндө чогултуп күтүшөт. Эми шаардын ичиндеги баарыбызга белгилүү болгондой эле эң көйгөйлүү жерлер бул базарлар болсо керек. Булар менен иштешүү кандай жүрүп атат маселеси? Базарлар менен иштешүү аябай кыйын. Бизде кандай эми баягы базарда киши көп, тыгын көп. Эми ушу базардын ишкерлери деле ушу тазалыкка же шаарга жардам көрсөткөн ушу эмелер аз да. Бизге жардам берип, ушу тазалыкка эле карап эле отура бербей, ушу жаран эмне себептен келип атат? Базардын эсебинен келип атат. Базарга келгенден кийин, значит, базарда караш керек өзүнүн элдерин. Эми тазалыкты эле чыдап кондолбойт. Бул көйгөй аябай чоң. Эми базарды эле айтпайм, эми шаар боюнча тазалыкка жардам бербесе, тазалык жалгыз жарандардын өзүнөн да көп нерсе да. Ар бир кишинин өзүнөн жараша болот да мамиле. Эми тазалыкты сакталып атат деп атабыз. Ушул тазалык кызматкерлерине кандайдыр бир стимул беришүү, мисалы, айлык каражаттары жетиштүүбү? Күнү түнү иштешет. Да, күнү түнү иштешет. Бизде мындай бизде поощрительный грамота дегендер бар, ардак грамотасын берет. Кандай каралган, мисалы, ушул тоннасына жарашабы? Жок, бул жактан жана коомдук аймактуу шыпыруучуларга да көбүнчө. Ошо коомдук аймактуу иштегендер кыйын да жумушу. Ошолорго жараша эжелер иштейт, аталар, инилер, карындаштар бар. Ошолорго ардак грамотасын берет, сыйланып турат, айлык эсебинен дагы мындай бир майрамдарда айлыкта кошуп мындай бир призовый акчаларыбыз да бар. Ошондо конкурстар жарыяланып берилип турат, ал тазалык эмесе каралбайт. Болгон шаймандар менен обеспечение кылабыз. Кийимдеринен баштап, колбак, баардык эмне керек жумушка. Эми ушу биздин кишилерге айта кетчү дагы бир нерсе бар. Ушу тазалыкта ушу Бишкекте бир эле чоң эме болсо керек. 80-90%
7 дубандан келип иштейт да. Мисалы мен ошондой эле, мен ошонун ичине кирем. Мен да ошо бир дубандан келгем да. Ушу кайдыгер мамиле кылбай карабайсыздарбы? Шаарга келип, үйүн кай сыяктуу болсун тыштап коюп, шаардын ушу маселесин чечип, көйгөйүнчө эми кичине болсо да бир салымын кошуп атат да. Эми айлык акылары кандай деп айтсам, 4 миңден 12 сомго чейин, 12 миң сомго чейин айлык алышат көчө шыпыруучулар. Анан могу жана мусор жүктөөчү балдарыбыз бар, булардын айлыктары азыр жакшы аябай, Кудай буюрса, колуна 18 миң, 19 миң алып атышат. Мындай бир стимул бар да, иштегенге стимул бар. Эми госучреждениялар, соцфонд келечекти ойлоп мындай жакшы бир айлыктары бар. Бир кезде мэриядан бир кандайдыр бир токтом чыкты эле да, тоннасына жараша баягы сыйлык берилет деп. Ошол дагы эле иштейби? Жок, андай бул пилотный программа болгон, андай азыр андай жок. Азыр тазалыкты ошо тоннасына жараша иштешет, бирок аны тоннасына жараша тарткандарга да кабыл алынат азыр. Азыр андай эме пилотный программа токтогон. Эми ушул шаардын тургундарына эмне кайрылууңуз бар эле тазалыкты сактап? Эми шаардын тургунуна кайрылууларым эмне дейм, Кыргызстан бир, Бишкек шаары бир, борборубуз бир болгондон кийин ушу кайдыгер мамиле кылбай, үйүбүздөгүдөй, айылдагы үйдөгүдөй карап, тазалыкты таштабай, жакшы бир мамиле кылсак жакшы болот эле. Ошо суранып кетиш үчүн эсе биз уже билбейм, суранбай эле уже жата калып чөгөлөш керек болуп калды элдерге, билбей калдык эмне кылыш керекти дагы. Тазалыкты сактоо. Тазалыкты сактоону аябай чоң өтмөй керек. Кайсы аймактар өзгөчө бир кир ошол шаардын ичинде? Эми айта албайм, эми такыр эле бул киши жарандар көп жерлерде болот да эми. Базарларда, чоң базарларда. Ушу эми кээ бир көчөлөр бар ушу. Эми анын баарын айтып отурсак эми эртең өзгөчө майрамдык иш-чаралардан кийин ошол угуп жүрөбүз да, борбордук аянттан абдан көп тонна чыгат деп. Борбордук аянттан аябай көп тонна мусорлар чыгат. Ошолдо ошо Первый май районуна карайт, площадь Ала-Тоо. Ошол убакта биз тазалык ишкерлери биригип, ошо Ала-Тоо аянтын 4кө бөлүп, 4 район келип, мына могу эле айта кетченеси 31-инде иштедик. Түнкү саат 4-кө чейин иштедик. Биздин райондон эле 15 бала келген жүктөөчү. Биз жүрдүк, ошо аянтта бөлүнүп берген чарчымды тазалап, 2 машина биз мусор чыгардык. Болгону жалпысы 8 машина мусор чыгарылды. Таңкы саат 4кө чейин иштедик. Анан 4төн кийин коомдук аймактык шыпырчылар келип дагы даярданып, уже айт намазга даярдандык да. Ошондой тазалык эми бул 24 саат иштеп турчу чоң машина да. Тазалыктын демек бардыгы сиздерде техникалардын бардыгы жетиштүү экен да. Кудай буюрса жаңы жаңылуулар келип атат. Былтыр ушу катуу таштандыларга чыгаруу үчүн 32 машина алынып келинген. Быйыл буламы жакында эле вручение болду. Азыр көчөдөн көрүп атсаңыздар керек, жаңы бир МАЗ үлгүсүндө машина келип калды. 15 көчө тазалоочу машина келди. Анан 4 бир универсальный машина утабыз. Азыр көчөнү түн ичинде чыгып шыпырып, тазалап жалбырак убагында. Анан кыштын убагында универсальный болуп карга да жардам берчү. 19 машина да кабыл алып, аз дагы чыктык. Кудай буюрса ошо былтырдан баштап ошо тазалык ишкасына где-то 55дей жаңы техника келип, кичине жаңыланып ишке баратабыз. Эми элдер көргөндөй жаңы таштанды челектер өзгөрүп атат, курулуп атат. Кудай буюрса жакшы жетишип атабыз, тазалык өзүнүн ишин кылып атабыз, аракет кылып атабыз. Демек тазалыкты сактоо жалгыз гана тазалык ишканасынын кызматкерлеринен эмес, шаар тургундарынан дагы көп нерсе көз каранды экен да. Токтора. Азамат, сизге чоң рахмат бүгүн студиябызга келип, маек куруп бергениңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде өзөктүү маселе программасы болду. Бүгүн биздин тема Бишкек шаарынын тазалыгына арналды. Студиянын мейманы тазалык муниципалдык ишканасынын улуу кадиси Азамат Эркинбаев болду. Демек, Бишкек шаарынын тазалыгы ар бир жарандан көз каранды экен. Ала-Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.